Рахмат дагы бир жолу, урматтуу айымдар. Сиздердин сөзүңүздөрдү, сурооңуздарды, талабыңыздарды уктум. Мисалы Сатарова Ратбүбү эжебиздин айтканы боюнча, билим берүү боюнча сунушун биз колдойбуз. Билим берүү боюнча, билим берүү тармагында реформаларды жасоо боюнча бизде азыр жол карта чийилип атат, пландар түзүлүп атат. Кудай буйрса муну жасайбыз. Татыктуу кадрларды тандалса деп атасыз. Буну биз эң биринчи приоритеттүү багыт катары карап атабыз. Мына жакында уже 1 марттан баштап акимдердин орун басарларын тандоолор башталды. Эми министрликтерде дагы башталат. Бардык ушул билим берүү министринде дагы жана башка бардык министрликтерде конкурстук негизде тандап алуулар болот. Мурда билесиздер, тааныш билиш аркылуу эле аким боло берчү, губернатор боло берчү, министр, зам боло берчү, же ошо министрликке барып иштей берчү. Бүгүнкү иштеп аткан кызматкерлердин бирөөнү алып, бир мисалы отделдин башчысын же болбосо ушундай бир управлениянын башчысын алып туруп, мындай изучать этсеңиздер, сразу эле сөзсүз түрдө бир чиновниктин бир тууганы болуп чыгат да. Карапайым айылдан келип өзүнүн күчү менен жеткен бирөө да жок мамлекеттик кызматтарда. Муну биз моюнга алышыбыз керек. Биз 30 жылдан бери ушундай системада жашап калыптырбыз. Эми ушундай системаны жок кылып, ким билимдүү болсо, ким ушул алдыга жылам деген максаты болсо, эмгекчил болсо, ошолорду кызматка алалы деп атабыз. Анткени мамлекеттик ар бир кызмат бизде мамлекеттин кызматы, бул элдин кызматы. Жеке менчик кызматыбыз эмес биздин. Эгер жеке менчик ишканаң болсо, анда тууганыңды апарып алсаң боло берет. Ал өзүңдүн жеке ишиң. А бирок мамлекеттик ишке биз абдан мындай серьезно карашыбыз керек да. Аскарбекова Динара айым Ысык Ата районунан дарыгер экен, аймактардагы ооруканалардын инфраструктуралары боюнча дейт. Биз ушул айылдардагы айыл өкмөттөрдүн баягы борборундагы илгерки ооруканалардын бардыгын жаңыртабыз, Кудай буйрса. Ал боюнча мына быйыл иш башталат, жайдын ортосунда, июнь-июльдарда. Эмдиги жылы Кудай буйрса бир топ айыл өкмөттөргө салып бүтүп калабыз. Азыр эми башталды, башталгандар дагы бар. Салабыз. Кадрлар боюнча айттым, медицина кызматкерлеринин эмгек акыларын көтөрдүңүз. 1-июльдан баштап медицина кызматкерлерине 40% көтөрүп беребиз. Бул боюнча азыр указдарды даярдатып атамын. Бардык экономикалык акыбалыбызды эсептеп чыктык, булактарын таптык. 1-июльдан баштап 40%ке көбөйтүп өткөнбүз. 100% көбөйтүп бергенге деле мен эле мындай абдан мындай неме кылып ынтызар болуп турам, бирок биздин бюджетибиз, быйылкы бюджетибиз ошого гана жетет экен. Эгер жетсе 100% деле көтөрүп бермекпиз. Бирок 40% 1-июльдан баштап көтөрүлөт эмгек акыңар. Майыптар боюнча болсо, кодулоого кабылат деп атат, бул туура. Бизде Кыргызстанда ушу майыптарды мындай кечиресиздер, катуу тийсе, экинчи сорт адам катары карайбыз да. Өнүккөн мамлекеттерде алар тескерисинче 1-чи сорт адамдардай катары карап, эстеп, аларга бардык шарттарды түзүп берет. Биз мындай өзүбүздүн түшүнүгүбүздү башка жакка бурушубуз керек. Илгерки калыптанып калган, илгертен берки калыптанып калган түшүнүктөн бул майып экен дегендей бир мындай четке каккандан кетишибиз керек дагы, буларга бардык условиялар түзүп бериш керек. Бишкекке ички мигранттар көбөйүүдө деп атасыз, туура, мен сизге кошулам. Бул максатта дагы биз иштерди баштадык. Мындан бир ай мурун эле аппаратка тапшырма бергенмин. Ар бир райондун борборунан, областтын борборлорунан жер бөлүп берүү. 5-10 гектардан жер таап, азыртадан даярдай берсин, жер бөлүп берүүдө. Биз ал жерлерге кичи микрорайондорду курабыз. Ошол жергиликтүү мугалимдерге, врачтарга, ошо мамлекеттик кызматкерлерге, андан сырткары чет өлкөлөрдө мигрант болуп жүргөн балдардын ипотека беребиз деп атабыз. Айылдардан, райондордон, областтардан ошо Бишкекке агылбай, ошо райцентрларда, облус центрларда ошол үйлүү, жайлуу болуп калышын камсыз кылабыз деген программа иштеп атат бул боюнча. Анан бизде мигранттарыбыз Россияда жүрөт, басымдуу көпчүлүгү. Андан кийин Казакстанда, Европа, Америкада жүрөт, Турция, Кореяда жүрүшөт. Алардын максаты көбүнчөсү жаштар. Ошол жактан акча таап келип, үйлүү, жайлуу болом деген максатта, башка максаты жок да. 1-чи кезекте ошол үйлүү, жайлуу болсом, орун очок алып ушул жерде жашап калсам деген максаты. Биз ошолордун дагы ар бири өзүнүн жерине келип, ошо райцентринан болобу, же областтын борборунан болобу, ошо кичи микрорайондорду куруп берип, анан ипотека менен камсыз кылсак, ошол жерлерде калып калат деген үмүтүбүз чоң. Ички миграцияны да биз ушундай жол менен бөгөт коебуз деген максатыбыз бар.
Термечикова Бүүнүса апабыз боюнча айыл маданиятын көтөрүү деген маселени койду. Сизге терең ыраазычылык. Сөзсүз түрдө көтөрүшүбүз керек. Үйүңүзгө музейди ачыптырсыз. Буга дагы терең ыраазычылыкты билдиребиз. Туризмди өнүктүрүү боюнча, бул багытта да иштеп атабыз. Кол өнөрчүлүктү дагы Кудай буйрса колдойбуз. Биз ага чейин азыр жете элекпиз. Саясий процесстерибизди бүтүрүп алсак, баарын реформалап бүтүп алсак, анан кийин жетебиз Кудай буйрса. Баары эле 1 ай, 2 айда бүтүп калбайт экен. Мамлекеттин иши жылдаган убакыттар кетет экен. Анын үстүнө 30 жылдан бери мына өзүңүздөр билесиздер, кандай системаларда жашап келдик, ар кандай башаламандыкта жашап келгенбиз. Эми мындан ары бир иретке, бир нукка салып алалы деп, ошогон күнү түнү дебей иштеп атабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сиздерге дагы бир жолу сиздерди майрамыңыздар менен куттуктаймын. Үйүңүздөрдө бакубатчылык болсун, токчулук, молчулук болсун, оорубаңыздар. Кудайым дайым эле жакшылыгын бере берсин, ар бир үйгө жамандык келтирбесин. Жылда ушу майрамыңыздарды белгилеп, ушинтип традиция кылып, сиздерди конокко чакырып, сыйлап, урматтап, узатып туралы. Рахмат, кийинки жолугушканга чейин.